Атабыздын ар бир сөзү акылына саат, элинин жүрөгүнөн орун алат. Атабызды жүрөлү деп эскерип, 11 А классы сыймыктанат. Табалдиев Жалил ата 1930 жылы 9 майда Бакаята районундагы Өрнөк кыштагында дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. 1939 жылы Чалдыбар мектебинде окуп, 10 классты бүтүргөн. Жалил ата өзү билимдүү болууну самап, 1949 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетине кирип, 1953 жылы толук курсун бүтүргөн. 1953 жылдан 1954 жылдарга чейин Талас районундагы 40 Казык орто мектебинде мугалим болуп эмгектенген. Атабыз ар бир ишти жакшы уюштура билгендиги үчүн 1959 жылдан 1965 жылдарга чейин Чалдыбар мектеп-интернатына директор болуп дайындалган. Ал эми 1961 жылдары жана 1963 жылдары Ленинполь орто мектебинде завуч болуп иштеген. Жалил атабыз 1963 жылдан тарта 1993 жылга чейин Чалдыбар орто мектебинде мугалим болуп, 1999 жылга чейин завхоз болуп иштеген. Атабыз комсомолдун мугалимдер съездинин делегаты болгон. Анын сыйлыктарынан айта кетсек, эл агартуунун отличниги деген төш белги менен, эмгектин жеңүүчүсү деген медаль менен, эмгектин каарманы деген медалдар менен сыйланган. Ак дили эли үчүн тынчыбаган, талыкпай чарчабастан кызмат кылган, иштесе ичкен ашын жерге коюп, элинин эртеңине көңүл бурган. Адам өтөт, туяп калат артында, иши калат, изи калат калкында. Кайрат деген адамдыгы зор сапат, касиети алмашылгыс алтынга. Эмгек гана адам баркын көтөрөт, эмгек гана элге угузат атыңды, жакындарың болсо дагы өтө көп. Таба албайбыз биз атадан жакынды. Ага күбө наамдарыңыз, сыйлыгыңыз, ага күбө бүгүн жеткен сыймыгыңыз, тарбиялап нечен муундарды, эчендерге тийип келет жарыгыңыз. Кырка тартып ак өргөнүн төрүндө, кымыз ичип олтурушат карылар, ыраазы алар басып өткөн өмүргө. Эми аларда эскеришет сиз жөнүндө.